Өлкө башчы Садыр Жапаров Кыргызстандын аймагындагы мүмкүнчүлүгү чектелген жана аз камсыз болгон муктаж үй бүлөлөргө гуманитардык жардам көрсөттү. Ошону менен катар аймактардагы пенсионерлерге жана көп балалуу үй бүлөлөргө дагы жардам берилген. Бир топ үй бүлөлөр эң керектүү делген азык-түлүктөр менен камсыз болушкан. Учурда пандемия өлкөдө турукташкандыгына карабастан, дээрлик көп жашоочулар дагы да колдоого муктаж бойдон калууда. Ушуга байланыштуу президентибиз көз жаздымда калтырбастан кат менен кайрылгандарга жана башка муктаж адамдарга колунун келишинче жардам берип, элдин батасын алып, алкоого таатырлык иш алып барууда. Ой, рахмат Садыр Нуркожоевич. Ушинтип бейбечараларга, момундай мүмкүнчүлүгү чектелген майыптарга, пенсионерлерге жардам берип атканыңа ишиңе ийгилик, илгерлей берсин ишиң. Мага жардыларды кааласам болуп, эл арасына кошулсун. Ден соолукта болсун баарды, баатага ден соолук берсин, кыз-кыркынга ден соолук берсин. Мендей пенде кол болбосун кагылайм. Баары жакшы болот. Садыр Жапаровга кагылайм, рахматымды айтам кагылайм.